Assalamu алейкум достор. Бүгүнкү видеомдо мен сиздерге реклама аркылуу кантип акча табыш керек экенди көрсөтүп берем. Бир сайт ачылган, кечөөнү көрсөткөм. Ошонун бонус деген жеринен биз реклама жөнөтүү аркылуу акча табууну сиздерге азыр айтып, бүт түшүндүрүп, өзүмдүн реклама кылгандарымды көрсөтө кетмекчимин. Бүгүнкү видеом кызыктуу жана пайдалуу болот деген ишеничтемин. Андыктан каналга катталыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Анда эмесе мен видеомду баштадым. Мына достор, мен бүгүнкү видеомдо Crypto Only деген сайтты көчөгөнү көрсөткөн элем. Ошол сайттан бүгүн дагы акча чыгарып, жана ошондой эле рекламадан акча тапканды үйрөтөм. Бул жерден биринчи толук түрдө кыскача айта кетейин. Акча салып акча тапса болот, рекламадан акча тапса болот, жана ошондой эле реферальный программадан акча тапса болот. Мисалы, могул жерден карасаңыздар болот, канча. Мисалы, 100 рубль сала турган болсоңуздар, аягында 70 сааттан кийин 140 рубль аласыңар. Ушундай сыяктуу да, бул жерде акчаңарды көбөйтүп берет. Бул сайттын статистикасын карасак, 2 күн болду иштеп атканына, бирок адамдар өтө көп киришти. Так, реферальный программаны көргөндөрүңүздөрдөй, бул жерде 18%, 2%, анан 1% реферальный программа иштейт. Акча таап башташ үчүн регистрациядан өтүшүңүздөр керек. Регистрация өтүү жөнөкөй, логин, email жана пароль керектелет. Мен болсо дароо өзүмдүн аккаунтума кирейин. Мына, менин балансымда азыркы убакта 107 рубль бар. Мурунку видеомдо мен бул жерге 100 рубль салган элем. Так, мына 100 рубльды мои депозиты деген жерден карасак болот. Ал дагы деле иштеп бүтө элек. Мына статус активен деп чыгып турат. Сумма 100 рубль. Дата окончания деген жерден көрсөк болот. 29 июньдө бүтөт экен, эртең бүтөт экен. Эртеңкиге чейин мага 9 мүнөт сайын 30 копейкадан түшүп турат. Бул биринчиси. Мурунку видеодон кантип акча салыш керек экенди көрсөңүздөр болот. Ага дагы ссылканы комментарийге калтырып коем. Жана ошондой эле бул сайтка ссылканы дагы комментарийден алсаңыздар болот. Бул акча салуу, акча табуу, андай тарифтерден бул жерде оно, мына көргөндөрүңүздөй, минимальный 100 рубльдан үйдө. Ал акчаңарды 40%ке көбөйтүп берет, бирок 70 саатта. Так, эми рефералдардан акча табууну көрсөтөйүн. Так, ал үчүн мои партнеры деген жерге киребиз. Могу ссылканы таратуу аркылуу акча табабыз. Силердин рефералдарыңар акча салса, ошондон 18% силерге түшөт. Мына, мисалы, могуларды карасак, 180 рубль экен. Бул 1000 рубль салган экен, ошондон мага 180 рубль түштү. Ал эми могу 20 рубль деген где-то бир 120 рубльдай салган, ошон үчүн мага 20 рубль түштү. Андан кийинкилер жалаң 18 болуп турат. Булар 100 рубльдан салгандар. Азыр булардын баары акча таап, акчасын чыгарып жатышат. Бул сайт дагы бир 10 күндөй иштеши мүмкүн. Ошол үчүн мен дагы бул сайтты реклама кылып, рекламадан акча таап алайын деп чечтим. Мына ушундай жол менен реферальный программадан акча тапса болот. Эми реклама кылчу жерди көрсөтөйүн. Мына могул 3 полосканы басып, бонус деген жерди басабыз. Ушул жерден рекламадан акча тапса болот. Эгерде силердин YouTube аккаунтуңар, Instagram, Telegram деген сыяктуу соц тармактардан каналдарыңар бар болсо, ошолорго ушул сайтты реклама кылып акча тапсаңыздар болот. Мен азыр өзүмдүкүн көрсөтөйүн. Мына биринчиси кечөөкү тарткан YouTube видеомон 100 рубль алдым. Жана ошондой эле Telegram каналыма да чыгаргам, андан да 100 рубль алдым. Жана ошондой эле TikTok аккаунтум бар. Аякка дагы бир видео чыгарган элем, андан 33 рубль алдым. Ал эми мен рекламаларды кандай кылып чыгарам көрсөтөйүн. Мына Telegramга эле кирип, Telegramдагыны көрсөтөйүн. Ал эми YouTube'дагыны өзүңүздөр билет болушуңуздар керек. Жана ошондой эле ушул Telegram каналыма дагы ссылканы описанияга калтырып коем. Мына ушундай реклама болчу, жөн гана ссылканы коюп, жана ошондой эле эмелерди жазган элем, кантип акча тапса болот, жана ошондой эле ссылкаларды. Көргөндөрүңүздөй муну 17 гана адам көргөн, бирок мага рекламадан 100 рубль берди.
Ал эми TikTok'тогу реклама кылып чыгарган видеомду көрсөтөйүн. Мына. Могу 5 эле просмотр болуптур. Ушуга дагы 33 рубль төлөп берди. Бул канча убакыт экенин билбейм, бир 2,5 мүнөттөй болуш керек. Кыскача эле видео кылып чыгаргам. Мына ушундай жол менен рекламадан акча тапсаңыздар болот бул жерден. Могул жерден биринчи YouTube канал, YouTube'дан ссылканы кетирерден мурда YouTube каналына катталып коюшуңуздар керек. Бул жерде дагы бул ошол сайт тууралуу видеолорду чыгарган экен, 3 видеону. Ушундай жол менен жанагы тарткан рекламаңардын ссылкасын алып келип могул жерге коесуздар. Коюп жөнөткөндөн кийин астында чыгып калат. Бул жерден проверкадан өтөт дагы силерге рекламаңардын качествосуна карата акча бөлүп берет бул жерден. Минимальный 10 рубльдан 15 000 рубльга чейин. Ушундай жол менен рекламадан акча тапса болот. Эми бул жерден бул сайт чындап төлөп атканын көрсөтө кетейин сиздерге. Ал үчүн вывод деген жерди басабыз. Мына мен кечээ күнү биринчи 18 рубльди чыгарып, видео кылып чыгарып көрсөткөм. Андан кийин TikTok'тон видео тартып атканда дагы 470 рубль чыгаргам. Ошол рекламалардан акча түшкөн, ошолорду жана ошондой эле партнерлордон түшкөн акчаны кошуп туруп чыгарып көрсөткөн элем. Экөөнү тең PR-ге чыгаргам, бүгүнкүсүн дагы PR-ге чыгарам. Так, 107 рубль бар экен. Мен 105 рубльдай чыгарайын. Комиссия менен бир 100 рубльдей келип калат болуш керек. Мына. Выплата успешно подтверждена деп чыкты дагы, өйдөдөн дароо акча келип түштү. Мына 104. Бир аз комиссия алган экен, 104 рубль түшкөн экен мага. Так. Азыр эмнегедир чыкпай жатат. Эгерде кимде-ким ушул сайттан азыр кирип иштейм десе, иштей берсеңиздер болот. Бул сайт жакынкы убакта жабылчу эмес. Эмнеге дегенде проценттер кээ бир сайттагыдай өтө чоң эмес. Так, мына 598 рубль болуп калыптыр. Где-то 400 рубльдай бар эле менин аккаунтумда. Өзүмдүн ошол кошелегимде 104 рубль 1 копеек. Историядан карап көрсөтөйүн. Чындап азыр келип түштүбү же мурдакыны көрсөтүп атамбы, көрүшүңүздөр керек. Мына 28 июнь 2023 10:50. 1 мүнөт мурун. Так, бул жанагы эле экен мына. Могу 465 рубль болгон. Кечөөкү TikTok тартып аткандагы акча чыгарганым болчу. Ал эми 18 рубль. YouTube'дан видео тартып аткандагы акча. Ал эми 100 рубль минус болду. Аны ушул сайтка акча салгандагым элем. Мына ушундай жол менен азыр убактылуу болсо дагы акча таап алсаңыздар болот. Рефералдарды чакырып акча табасызбы же болбой мен көрсөткөндөй рекламадан акча табасызбы? Өзүңүздөр билесиздер. Силер менен ушу менен коштошмокчумун. Анда эмесе кош кала достор.